Урматтуу туугандар, ассаламу алейкум. Арыбаңыздар. Кудай Таалам ушул күндү берекелүү, рызкылуу кылсын. Жараткан ошол насиптердин бирөө, кайыптардын бирөө ошол насип экен. Эртең менен билген эмеспиз, силерге жолугушарбызчы кимдерди. Байшаке биз менен байланышып жүрөт. Ошо насип кайып дегендей бүгүн насиптешип атабыз. Кыргыз байыркы кылым карыткан тарыхый орду бар. Бүт ошол Орто Азия, Европага жерин, Иракка чыгышка жерин жайылып кеткен улуу эл. Биз түз Кытай тарыхы 2000 жыл, 3000 жыл, 5000 жыл деп айтып атат. Мына 18-жылдан баштап 8000 жыл деди. Эми эски Кытай тилинен көп нерсени которуш, эски Кытай тилин билгендер аз. Экилей киши калыптыр. Биздин балдарыбызды ошол жактан окутуп, ошо эски Кытай тарыхынан биздин көп басып өткөн жолубузду ассак болот. Кыргыз элинин ичинде өзүнүн санжыра тарыхы бар. Саяк деген чоң эл бар. Кээ бирлер айта беришет, саяк бакмап ала, анан тигиндейм да атасы жок депчи. Мына мен астыңыздарда турам, ДНК анализ бердим. Мына ол киши бул да ДНК анализ берди. Андан башка Америкада бирөө 7 жылдан бери каттап жүрөт. 2 жыл ошакта дайыма жашап атам деп, ал да ДНК анализ берди. Дагы Майрамбек деген тууганыбыз бар. Бул Молда Шакирдин Терек байынан тарайт. Ал ДНК анализ берди, дагы кубаныч деген, Биз байыркы мындан 4200-4700 жыл мурунку өтүп кеткен сактардын доорундагы Хакасиядагы да жанагы Аркайым деген шаар чалдыбары бар. Уралда, Казакстанда Арзан деген мына ошол казылган сөөктөр менен ДНК анализибиз бирдей болуп чыкчу. Ошолордун тикелей урпагы болуп чыктык. Бул палеогенетика сөз менен Эрадин, Аадин, Кыргыз бутагы Z93. Биз байыркы сактардын тикелей урпагыбыз, муну көп окумуштуулар жазып кетишкен. Жанагы айтып атпайбы, саяк бакма деп. Бул Байызбек деген баатыр болгон. Менин атым Байыскан. Ошол кишинин атынан коюлган. Илгери биздин мен өзүм Жумгалда атым Байыскан Жумгалдык. Жумгалдын Башкыбанды деген айылынанмын. Дыйкан деген колхоз болгон. Билесиңер, баарыңардын эле Жумгалда, Токтогулда мындай ыратташ, жайытташ болуп жашап жүрбөйсүзбү? Бул Байызбек баатырдын туулган жылы болжолду 1475-80 жыл. Тагай бийге айтып атышпайбы, бакмак болуп келген деп. Жок, андай эмес. Мына бул биздин Илимдер академиясынын кол жазмалар фондунда Тагай бий мамлекет курап атканда Байызбек баатыр 5000 кол, 30.000 түтүн менен келди деген архивный материал бар. Дайыр аны тастыкталганы Кытайда Мамай Оргалча деген тарыхчы, көркөм жазмачы киши бар да, ал дагы айтат. Мен Кытай булагына таянып жазып атам. Байызбек баатыр Тагай бийге болуп келип, убагында келип 5000 кол, 30.000 түтүн менен келген дейт. Мына көп элдин санжырасында айтылат. Тагай бий атабыз Байызбекке тууну берип, колуңдан туу кетпесин, короңдон чуу кетпесин деп бата берген. Негизи баягы айтат го, бул Садракенин сөзү. Солто элдин тогу, саяк элдин шогу. Бул лакап болуп айтылып калган. Сарбагыш менен бугунун барынан жогу да. Бирок баарыбыз бир кыргыз элбиз. Байыркы санжыра тарыхтарда биздин тарыхыбыз аябай кетет да. Мисалы, Мазмут ат-Тарих деген китеп бар. Бул 1495 жылы жазылып баштап 1505 жылы бүткөн. Мунун 3 нускасы бар. Бирөө бизде Илимдер академиясында кол жазма фондунда сакталып турат. Бирөө Москвада, бирөө Питерде, чыгыш бөлүмүндө турат. Муну тажик окумуштуусу Тагиржанов деген эски тилден окуп окуй албаган, бул эски фарсиде жазылган. Анан ошол жерде дагы саяк эли эскерилип кетет. Байыркы китептерде эскерилип кетет. Мисалы, Төлөк Төрөкан деген кытайлык жазма тарыхчы болгон, 28 жыл тарыхый нөл, тарыхый том, тарыхый сом, тарыхый Гүлстан деген китептерди, жана бир нече китептерди, жүздөгөн китептерди окуптур 28 жылда жаздым дейт. Биздин жанагы Орхон Энисей деп атпайбы? Аны
академик Малов 47-жылы бул жерге алып келип бизден 2 окумушту тааныбай койгон, аттарын атабай койгон, маркум болуп кетишти. Мына ошолор бул кыргыздын жазуусу эмес деп тааныбай коюшкан. Малов кыргыздын жазуусу деп таштап кеткен. 56-жылы бул кайра жарыкка чыккан, көп катылып айтылбай жүрүп 3-4 жылдан бери да кайра жарыкка чыгып атат. Ошол Орхон Эсей биздин ата-бабаларыбыздын жазуусу. Жана кыргыздар айтат го, ташка тамга баскандай депчи. Биздики ошон үчүн жанагы бул научный тилде клина скрип деп коет. Уштуу тамгаларда биздин жыйналыштарыбызда бир нече жыйналышыбыз болду. Саяк санжырасы деген коомдук фонд түзгөнбүз. Ошонун башына мени тургузушкан, ошо Саяк санжыра коомунун төрагасымын. Бул кишини тааныштыра кетейин. Чүй обласы боюнча Саяк санжыра коомунун өкүлү, Чүй обласы боюнча координатор. Солтоо санжырасы деген мынандай болгон том китеп жазган. Саяк санжыра Чекир саяк баяны дегенди 42 жылдан бери жазып жүрөт. Бул кишичи 43 болуп кетти. Өзү Сусамырлык Кулжугаштын Кара болотунан. Мына бул киши Камчыбек Ажы Ысрайылов деген бул Көл обласы боюнча координатор. Бала кезинен санжыра угуп, ошол санжыра үчүн күйгөн киши. Бул ошол Жалдуу Кабанын эң кичүү баласы Шыкматтын санжырасын иликтеп жазып жүрөт. Жалпы эле бардыгыбыз жазып жүрөбүз. 20-жылы, 19-жылы башталган, бул негизи 2005-жылы да болгон жыйналыш. 2010-жылы болгон. Мен ошолорго катышкан киши катары айтып атам. 2012-жылы болгон, мен кара кече жүргөндө катышпай калгам. 2017-жылы Саяктын аттуу башталары чогулуп ушундай деп 1-2 эле кишиге тапшырылыптыр. Биз көп экенбиз да, аябайчы. Санжыраны баягы даяр материалдар менен жазганда элдин ичинен санжыра башкача болуп чыгат. Туурабы? Биз азыр силердин санжыраңарды айтсак, силердики кайра жок, меники мындай, жентетаңарга жерин өзүңөрдөн жакшы билген киши жок. Ошондуктан ушундай, мисалы азыр мына Боргемик атанын, Назар атанын тукумдары үчүн бүгүн куттуу күн. Себеп дегенде бири-бириңерди тааныбай, мисалы аксакалдар бири-бирин таанышы мүмкүн, жаштар тааныбайт да, чогулуп отурасыңар. Бул биздин мындай болгон девизибиз бар да. Урук бириксе, уруу биригет, уруу бириксе, улут биригет деп. Саяк уруусу ошо кыргыз элинин ичинде өзүнүн тарыхый санжырасы бар, өзүнүн уурду бар, чоң эл. Окумуштуулардын иликтөөсү боюнча бирөө айтат, окумуштуулар айтат 37,8, Сализан Жигитов жазып кеткен 35-40% деп, кээ бирлер жок, андай эмес 20 деп атат да. Эми 30-40 болсо деле кандай немеге жетет. Саяктар көлдүн башынан баштап Баткен биягы Чаткалга жерим бар. Биз мына 3 жылдан 4 жылга кетип 7 областын баарын кыдырдык. Ошко мындай эле кеттик элек. Себеп дегенде Ошто өзгөндө түндө мен издеп атып ошол дагы эмелерден Алайдан Ойтал деген жер бар экен, ошол жерде саяктар бар. Дагы 3 айылда бар да. Ушинтип иликтеп туруп биз барабыз да, алар менен телефондон чалышып, мамиле түзүп. Жанагы Баткен областындагы Чапкылдык дегендер, булар чапкынчы саяктар да. Булар жанагы Молда Шакирден тарайт. Баш жагын айтсам, биз мына бул Чыңгызхандын доорунан ары карай Сурантай деген атабыз болгон. Андан Чыбытай, Сабатай, Муратай. Чыбытай менен Сабатайдын тукумдары Монголияда, Кытайда калган. Муратай, Шишкалпак Муратай дейт, Долон бий менен бияка келди дейт. Кожолор шаарына кирип кетип 40 жыл чыккан эмес дейт. Себеп дегенде Чыңгызхандын мындайча айтканда аскеринин авангардный армиясы болуп жүргөн кыргыздар ошол убакта. Айта берсек көп санжыра, кыскартып эле айтайын. Ошо Муратайдан Жусупбек, Сүйүнчбек деп азыр ушул эки атадан тараган балдар деп жүрөбүз. Жусупбектен Абдырайым, Абдырайымдан Байызбек. Байызбектен улуусу Байболот. Бул эми тактал элек. Байболот баягы Турага жакын депчи. Экинчи баласы Сарык, үчүнчү баласы Кайдулат, төртүнчүсү Жандулат деп. Эмне үчүн мынтип айтып атабыз? Себеп дегенде жүздөгөн китептерди окуп чыгып, салыштыруу методологиясы менен айтып атабыз. Ушулар Турага жакын экен деп. Бирок Кайдулаттар чырдап атышат. Жок, биз Кабанын баласыбыз деп. Аталык жагынан салыштырсак кичине ашып кетет. Окуяларын салыштырсак, эми бул дегенчи баягы сүйлөшүү санжыраларды салыштыруу эсебинде келип чыгат. Себеп дегенде кыргыздын жазуусу болгон, китептери да болгон. Бирок
эмне деген мамлекеттер менен согушуп туруп биздин китептер калбай калган. Жанагы Кытайда Төлөк Төрөкан дедим да. Ошол китеп 1930-жылы бияктан бир мана алып кеткен китеп. Мынандай болгон, уйдун терисине ясалган ушундай болгон чоң китеп да. Ал бизге келелек. Төлөк Төрөкан ошону окуп туруп, ошонун негизинде деп Кыргызия Зарзаман деген китеп жазган. Мына ошол жерде да саяк эли айтылат. Биз байыркы элбиз. Кээ бирлер айтат, жок силер кыргыз эмессиңер деп. Кыргыз эмессиңер дегенде биздин мынандай болгон азыр телефондо бар. Тигил Мейманбек Кадыралиев деген өткөндө Нью-Йорктон звонок этип, саат 12-де 4 жерин сүйлөштүк, сертификатын салып иди да, биз дана таза кыргызбыз да. Сактардын тикелей урпагыбыз. Анан ошол Байызбектен деп атпайсызбы? Байболот. Бул Байболот жалаң өйдөчектилер тарайт. Байболоттун балдары Курманкул, Токбай, Жээнбек деген 3 аталык бар. Андан кийин Сарыктан Каба. Анан ошо Кабанын тукуму көп. Анын кичине санжырасын ажыкеме калтырайын. Булар үчүн сүйлөп салсам баары болбойт. Сарыктан Туңгатар Түнтөй деп, ошо Туңгатардан силер кетесиңер. Туңгатардан Түмөнбай Майрике, Түмөнбайдан Козуке, Козукеден Чөкө, Назар, жана Боргемик деп аталган силердин атаңар. Назар Бегет Арык. Анан Назардан Кашка, Кашкадан Жансары. Ошол Жансары жанагы кийин мурун саяк ичинде жүрүп туруп эле кийин могу союз болгондон кийин эле Саруу экенбиз деп кара боргемиктер кетип калышпадыбы? Ал жагын сизге калтырайын. Ал деги Көлөктүн уулу Тубай, Тубайдан Мураталы, анан Мураталыдан биз тарайбыз дейт. Ортодон 4 аталыкты таппай атышат. Алар башында ошол санжыраны тартып YouTube каналга чыгарсак кичине нааразы болушту. Анан биз барып туура түшүндүрдүк. Ошол Кашканын уулу Жансары өзүнүн инисинин жесирин Бакыбек алып берип атса Солдогойго. Бакыбек талаада келатса 14 жашында. Анан биздин атабыз Жансарга жолукса, ал тигил инисинин жесирин алып берсе, киши кылса, жайыт берсе, мал энчилеп берсе, үй тигип берсе, анан ошол Бакыбек атабыз чоңойгондон силер тарадыңар да депчи. Мунун санжырасын кара боргемиктерде Кубат Жакупов жазган. Баарыңар тааныйсыңар турабы? Анан Саруу болсоңор мейли Саруу болла. Бирок силерди саяк багып чоңойтуп саяктын баласы эле болосуңар да дедим. Бүт энелериңердин баары саяк аралашып калдыңар десем ии дейт. Саруларга кошуп жүрөт. Мейли өздөрүнүн жайына коелук дедик да. Талашпайбыз. Себеп дегенде бирок жанагы санжырада айтылган эме чын да булчу. Ал ошо кара боргемиктен жанагы чомой менен жүргөн, антташкан Тайлак Баатырдын жигити Кемпир Баатыр. Андан кийин билесиңер Райымбектен старсын чыкканы. Анан ошол сары боргемиктер жөнүндө мына Талды уулу Байшакебиз менен байланышып жүрөбүз. Сиз жанагы Туңгатардан тиги Назарга жерин жазбаптырсыз, эчтеке болбойт эми. Назар ушул жанагы Кайманаты боргемик деген ушул Ырыспай Кашка Райымкул. Ал жагын билсеңер керек. Анан мына Байшаке колунан келишинче тартып эметиптир. Мына ушундай да кыскача. Анан биз ошол саяк санжыра коому деп түзүп, азыр бүт мен саяк дегендин баары коомго мүчө болуп кирип атышат. Себеп дегенде мындан 100 жыл мурун Тоголок молда атабыз санжыраны жазган. Санжыраны каяктан жазган? Жумалда жанагы кадимки түлкүдөн, Түлкү Баатыр. Бул итемгендин айттан болот, Кулжугаштын тукуму. Молда Шакирден тарайбыз, Молда Шакирден Куртка түгөл. Жана башынан келатып Жусупбек деп силерди ажыратып кетти, анан Сүйүнчбекти айтып атпаймынбы? Сүйүнчбек, андан Эшенгарек, Эшенгаректен Дайырбек, андан 5 бала. Сыдык, Жусуп, Шакир, Ыбрайым, Нусуп. Ыбрайым менен Нусуп булар жетигендер. Кушудан бөлүнүп калды деп, же бизге кошула албайт, же кушуга кире албайт, жетиген уруубуз байыркы дейт, бирок анын үчүн факты, тарыхый далилдер керек. Молда Шакирден Куртка түгөл. Молда Жусуптун, Молда Сыдыктын балдары булар Өзбекстанда, Казакстанда деп жүрсөк, Тоголок молдонун мындан 100 жыл мурунку жазган дагы бир эмгегин өткөндө окуп, Молда Сыдыктын тукумдары Кашкарда да бар экен да. Алар уйгур тилинде сүйлөп, ошо уйгурга аралашып кетишкен дейт. Ошондо эгер эсинен чыгып кетпесе 1000 түтүн ушундай деп айтылат да.
Анан бизге мына Алтайдагы саян сөйөк топ коет. Биз саяктарбыз деп айтып атат. Кошубек Качыбеков жазуучулар союзунун мүчөсү ушул барып өткөндө Тарбагатай деген жерге барып, бул Казакстанда Алтайдан бери Монголия менен чектеш жер. Ушул жерде саяктар бар экен деп айтып келди. Өзбекстандагы саяктар чыгып атат. Казакстандагылар чыгып атат. Анан багыл бардык биздин мигрант болуп кетишпеди көрөк катнайынан. Алардын баары Москва саяктары, Питер саяктары деген өзүнчө группалар бар. Кетмен төбөнүкү, мисалы Чүй саяк ынтымагы деген бардык ошо Санжыра боюнча гана. Биздин башкы максатыбыз Санжыра менен тарых. Себеп дегенде кыргыздар жети ата өткөрүп үйлөнгөн. Жети ата өткөрүп үйлөнгөндө муну медиктер 2-3 жыл болду далилдеп чыгышты. Жети ата өткөндөн кийин жети ата өткөрүп үйлөнгөндө ошол байыркы каныбыз таза боюнча келет экен. Жанагы жин оорулары, давление тигиндей мындай тукум куучулук оорулар жок болот экен. Кыргыздар биздин ата-бабалар ушунун баарын билген, жети ата өткөрүп үйлөнгөн. Суусу башкадан, эли башкадан үйлөнгөн дейт го, мисалы, саяк болсо бар кушчудан үйлөн, саруудан үйлөн, ичкиликтен ал, тигиндей мындай деп. Биздин байыркылыгыбыз ошол. Могул себеп дегенде аяктын Санжырасычы биз Сурантайдан бери айтып атабыз, Сурантайдан ары кеткенде ошол Нух алейхисаламдан Хамсам Жапаштан Түтөк Түрк деп бул Кыргызия зарзамада жазылат. Түтөктүн баласы Ыстамдын небереси Кыргыз деп. Жана Кыргыз деген элдин куралышы ошол Нух пайгамбардан тараган багы алгачкылар кыргырды кезип көчмөн калктардын консолидациясы мындай жатканда бир киши бул Кыргыз деп аталып калган. Эми ошол дүйнө элдеринин көп жеринде ошол жанагы кыргыз бутагы болгон палеогенетикада Эр-1, А-1 гаплогруппасы көп кездешип атпайбы? Бул поляктарда да бар, украиндерде да бар, орустарда да бар. Бул индеецтерден да табылды. Анан ошолордун көп окумуштуулар дүйнөнүн 28 мамлекетинен 68 окумуштуу палеогенетик изилдөөлөрдү жүргүзүп турган 17-жылы майда эмеге чыгарышканда ошол гаплогруппаларын алып жүрүүчүлөр булар азыркы кыргыздар депчи. Азыркы кыргыздарды 63-70%га жериндейт да. Анан биз ошол бутактан чыгып атабыз. Анан айтып атпайбы, тияктан келгенбиз, бияктан келгенбиз депчи. Кыргыздар байыркы кыргыздар ошол тетигил Тынч океандан Атлантика океанына жерин чоң мамлекет курушкан 16 кылым бою дүйнөнү дүңгүрөтүп башкарып турду деп муну кыргыздар айткан жок. Немистин окумуштуусу Шолберг 2012-жылы карта берген да бизгечи. Ал сакталып турат. Андан кийин биздин доордо 840-жылы уйгурлардын Орто Балык деген шаарын талкалап, анан ошондо чоң хандык болгон 300 жылдан ашык кыргызский великий держава деп турганда кыргыз каганаты деп. Биз акыркы каганаты деп Барсбекти билебиз. Барсбектен мурун 17 эле 11-дө эле Макеле Көмүрбай деген аныктап чыкты да. Анын айкелдерин таап, кайсы жылдары каган болгонунчу. Анан ошол азыр бир уч кыргыз эли калып турбуз. Акыркы чебибиз ушул Ала тоо болуп ушул жерде сакталып калып, мына өсүп өнүгүп атабыз. Кыргыз мамлекети, мисалы башка мамлекеттер, мисалы бир тууганыбызды алсак, Иван Петрович Сидоров эле болуп, 3 атадан барып эле мамлекетке өтөт. Кыргыздар мамлекетке өтүш үчүн илгери эле жана Чоду дегенди айтып атпаймынбы, Бешимбек уулу Чоду. Ошол өзүн эл ата менен барып кыргызча кошот экен да. Биз мисалы мына бул жерде отургандар силерге барып 17 атадан кошулабыз да. Мына бул да Жусупбектин баласы, бул экөөбүз Сүйүнчбектин балдарыбыз. Калганын баары Жусупбектин балдарысыңар да. Ошол эки бутактан тарап кетет. Биздин ошол Саяк Санжырасы деген YouTube каналыбыз бар. Такталган санжыраларды дайым ошол жака чыгарабыз. Жердин баарын кыдырдык, бир облас калды, Ош обласы. Таласта да бар саяктар. Баткен Лейлекте, Ошто, Жалал Абадта, мисалы Жалал Абадтын былтыр Базар Коргон районунун
15 күн кыдырдык да 25 айлığına бар экен. 2 айлığına барбай кеттик. Жана жаңгак токойдун арасынын баарында биздин туугандар жашашат экен. Көлдө бул Күнгөйдө, Жаркынбай жердин. Анан Тоңдо да. Караколдун жанында Чырак деген айылда Тепке, Палян, кысасы биздин эл жашабаган жерде жок экен да. Мында Кыргыздын так ортосунда отурабыз, чынын айткандачы. Ушул деди көлдөн баштап тиги Баткен Лелеке жеринчи. Кээ бирлер айтат Чаткалда жок депчи. Чаткалдан барып мына могу күздө биринчи кар жааганда тайга убагында барып кеткен. Чаткалда, Алаука, Аксыда, Ноокенде, Базар Коргон, Сузак ошолордун баарынын саяктарына жолугуп келдик. Анан ошол алаукалыктар демилге көтөрүшүп, өздөрү баягы кичине жыйналыш кылмак экен, ынтымак чайы кылып. Анан ошол жерден Жалал Абад облусунун бардык районунан экилден өкүл чакырышты да. Тогусторо, Токтогул, Сузак, Базар Коргон, Ноокен, Алаука, Аксы, Чаткал 8 районунун баары чогулуп ошол жерде чоң жыйналыш өткөрүп, бири-бириз менен таанышып, туугандаштык. Анан ошол 19-жылы жыйналышта редакциялык кеңеш түзүлдү эле. Анан кээ бир кишилер ал жерден өтүп кетти, кээ бир кишилер багыл ооруга байланыштуу үйдөн чыга албай калды. Кудай буйрса азыр Санжыранын материалын чогултуунун гана үстүндөбүз да. Анан Кудай буйрса мына акырын жазып баштайбыз. Себебинде баягы эле даяр материалдар менен жазып койсок ал кыскалап болуп калат экен да. Ошол жерге бардыңыздар кириш керек да. Анан былтыр окумуштуулар ушул бул Илимдер Академиясынын тарых бөлүмүнүн директори, археология тарых бөлүмүнүн директори өзү Саяк Абылбек Асанканов деген илимдер тарых илимдеринин доктору, этнограф, тарыхчы этнограф, академик да. Ушул киши жазында 22 майда өзүңүз катыштыңыз, жыйналыш болгондо айткан. Саяк Санжыра академиялык энциклопедиясы кылып бир 10 том болобу, 5 том болобу, ошону башкы үлгү катары китептерди чыгаралык. Бардык окумуштуулар болгон жардамдарды берелик. Архивдик, тарыхый материалдардын баарын алып келип, анан ушундай кылып чыгаралык. Анан андан кийин ошого шилтеме, орусча айтканда ссылка кылып, анан ар бир уруктун Санжырасын кайра өзүнчө жазалы деп. Санжырага эркектер кирет, туурабы? Муну илим тастап чыкты. Муну динде да айтылат. Жараткан бизди мындайча айтканда 14 компоненттен чогултканда, жараткандын Аллах Тааладан 6 нерсе, атадан балага өтчү жана энеден балага өтчү 4 нерсе бар. Атадан балага өтчү сөөк, катуулар, сөөк, тери, тарамыш, тамыр, энеден кан, май, чач, эт. Ал жанагы эр тайын тартат деген ошол каны тайын тартып калат атпайбы? Анан ошол мисалы 1000 жылдаган сөөктөрдөн эмнеси калат экен? Эти, чачы, майы жок, жалгыз сөөк калат. Анан сөөктөн окумуштуулар чыгарып атышат. Могу тукум экен, бул мындай тукум экен деп. Азыр муну немистер да иликтеп атышат, орустар да киришти, америкалыктар да көп база ошо Нью-Йоркто да. Мына азыр мына бол тартылып атпайбы? Оператор тартып атпайбы? Бул YouTube каналда Саяк Санжырасы деген каналыбыз бар. Санжыра тарых деген канал бар. Анан чагылган кейжи ошондон көрүңүздөр. 4 жыл болду. Жаңы айтып кетти, 4 жыл болду. Буйруса ушу Жети областын кыдырып жүрөбүз да. Эми ар кандайлар бар экен. Кээ бирлери болсо ушу 4 атасына жерин, 3 атасына жерин билип эле башкаларын билбейт да. Ошо менен кыйынчылыктар болуп, ошо 4 жылдан бери ошо чогулгандар 7 атасына жерин жетпей ушу кыйналып атабыз да. Ошол себептен ошол жерде отурган бир туугандар ошо өзүңөрдүн ар ким өзүнүн 7 атасын жакшы билет го деген ойдомун. Эгерде ошону жакшы билип, айтып, жазып, калтырып кетсеңер, кийинки өзүңөрдүн бала бакырага, неберелерге ошолордун баарына тең кала турган эстелик болсун да. Бу жерде айтылып кеткендей өткөндө байшага болуп бир боргемик тууралуу эмеге тарттык элек YouTube каналына.
ошол жерден тартканда берде кара боргемик деген туугандарыбыз ушу таарынып бизде болсо эмне үчүн саякка кошосуңар деген эме менен бул өкөбүзгө кайрылган. Биз ол жок жолугуп сүйлөшүп алар айтат, биз Мураталынын баласыбыз дейт. Мураталынын Санжарада чындыгында баласы жок. Анын бир эле кызы болгон. Андан бошмойун деген. Калгандары бүттөң бакма бала. Алакчын, Бешберен, Календер, ушулардын баары тең. Булар болсо бакма балалары. Эгерде Мураталы ошондой чоң бийлик үстүндө туруп боргемик баласы боло турган болчу болсо, ошо 14 жашар баласын эмне үчүн тентитип жиберет? Мынакей могу китепте жазылып турат. Ортодо 4 аталык. 14 жашында жолугуп, назар алып келип, багып, өзүнүн баласы, келинин алып берип атат деп жазып атат да. Булар өздөрү жазып атат. Эгерде менин кошумча мында эчтеке эмем жок да, сөзүм жок. Эгерде ошондой боло турган болчу болсо, анда ушул убакка жерин сары боргемиктер менен бул кара боргемиктер анда жашабайт эле да, эгерде бөлөк болсо. Бул туугандар канча жылдан бери бирге жашап, бирге жүрүп, бир сууну ичип, бир жерде жашап жүрүп, анан кийин бөлүнүп кеткени бул туура эмес. Бул эмеде кыргыз эл биримдигинде дагы ушундай эме болуп атат да. Бул Саяк элиндеги урууларды өзүнчө бөлүү деген сыяктуу ушундай бөлүп жаруу деген болуп атат да. Жетигендер өзүнчө, бул Саяк эмес, жетиген деген өзүнчө уруу деп. Чындыгында анын тиги түпкү атабыз жана айтып кетпедиби, Ибрагим Нурсултан тарайт деп. Ошондой эмеси болуп атса, каяктан келип алгандан кийин ал эме болот. Ошондой эле Солтой ичинде Төлөк деген элди өзүнчө бөлүп атат да, бөлүнүшүп атат да. Айта турган жерим, ошо бир сууда, бир жерде жашап аткандан кийин ошо эме боюнча эле кете берсе болмок да. Мураталынын баласы болсо мейли Мураталынын баласы болсун, жок бияка Назардын баласы болсун десе, анда Назардын баласы боло берсин. Анда биздин эч кандай каршыбыз жок. Ассаламу алейкум. Урматтуу бир туугандар. Биздин атыбыз Камчыбек. Ысык көлдүн Чырпык айылынан болобуз. Уруубуз Шыкмамат. Кабанын Шыкмаматынан болот. Биз ошо Санжыра менен алектенгенибизге көп жыл болду, биз кичинекейибизден бери. Көп уктук, салыштырдык, окудук дегендей. Бизге өтө бир кыйын нерсе, тагайдан Саякты таратып, Саяктын атасы жок кылып, атасы жок тентиген экен, сел Саяк экен, анан ал эле экен, бул эле экен деген сөздүн аягы келип, Саяктардын башы биригишине, улам бирибизден бирибиз кабарлашып атып, 19-жылдан бери ушул иш-чараны жүргүзүп атабыз. Бизге илгерки жеткен маалыматтарда 1885-жылы Россия империясы эл каттоо жүргүзгөн. Ошол эл каттоодо Россия империясынын составындагы улуттар 305 улуттан турган экен. 100 жылдан кийин 1985-жылы Горбачев кайра статистика жүргүзгөндө 152 гана улут калган. 153 улут жоюлушуп кеткен. Эмнеге? Тилин жоготкон, динин жоготкон, дилин жоготкон. Өзүнүн улуттук өзүнүн касиеттерин жоготуп, башка улуттардын ичине сиңишип кеткен экен 100 жыл ичинде. Манаста да айтылып атат. Кыргыздын ар бири Манасты билет. Манаста Карахан Карахандан угускан, угускандан тараган деп айтылат, туугандар, туурабы? Угусканда айтат, 40 элдин башын бириктирип, 40 угуз каганатын курдум дейт. Бир тилде сүйлөгөн, бирдей динди карманган, бир каада салтты, үрп адатты карманган элдин тобун улут деп айтат.
Biz ошо кыргыз деген улутпуз. Bir zamanda 40 urudan birikкен экенбиз. Кытайлык санжырачы Төлөк Төрөкановдукунда кээ бир замандарда 70 урудан болгон экен, кээ бир заманда 130 урудан болгон экен. Эми ал көп сөз. Бирок бир нерсе бар, туугандар. Ушу тарыхта кыргыз деген эл бар. Мына Байыскан айтып кетти, 8000 жыл, 3000 жыл, 5000 жылда баарыбыз билебиз муну. Бирок ошо кыргыз деген элдин салып койгон шаары жок, ойлоп тапкан самолет, автомат эчтекеси жок. Минген аты, манасы, боз үйүнөн башка эчтекеси жок. Бирок кыргыз деген улут жогоюлуп кеткен эмес, жок болуп кеткен эмес. Келатат тарыхта. Туурабы? Чындык бул. Муну эмне сактап келатат кыргызды? Биринчиден Кудай. Экинчиден биздин Жети ата деген чоң академиябыз бар. Ар бир айылда кыз алышпаган тууган деген бар. Туурабы туугандар? Мына ол жерде отурасыздар, кыз алышпаган туугандар. Жети ата өтүш үчүн 210 жылды талап кылат. Эгерде 30 жаштан болсо. 2 кылымды талап кылат жети ата өтүш үчүн, кыз алыш үчүн. Мына ушул темирдей тартип болгон азырда келетат биздечи. Бизди жүрөгүбүздү өйүткөн нерсе эмне? Азыркы заманда жаштарыбыз билбей калды. Жаштарыбыз үйлөнүп эле ажырашып атат 70%. Туура айтамбы? Iya. Бала эмне болсо ошо болсун, таята тайына менен чоң ата чоң эненин шору үйлөнөт, туудуруп таштайт, ажырашып кетип атат. Мындайлар ар бирибиздин башыбызда бар. Же жокпу? Мына ушул биздин улуттук өзүбүздүн наркыбызды, каадабызды унутуп бараткан себептен биз жаштарыбызга жеткизбей атабыз. Балдарыбызга жеткизишибиз керек, туугандар. Ар бир балабыз, кызыбыздын сумкасында жазылуу болуш керек. Жети атасы. Окуп аткан жеринде, сабак окуп отурган жеринде жети атасы жазылуу болуш керек. Жети атасын ар бир кыз бала, эркек бала билиш керек, туугандар. Мына биз ушунун аракетиндебиз азыр. Биз ошонун аракетинин негизинде кайдыгер эмес туугандарыбыз Кудайга шүгүр көп экен. 4-5 жолу жыйын өткөздүк. Мына Байыш акебиз катышып атат. Кыргыздын ичинде биз 40 урууда да жүрөбүз да, 40 уруу кыргыз биримдигинде дагы. Ошол ар бир уруулардын санжыралары түзөлө баштады. Эми биздин Саяктын санжырасына келгенде, бул Саяк өтө улуу эл. Тарыхта жазылып турат, академияда да турат, Сактардын тикелей урпагы деген. Сактар деген качанкы замандагы адамдар. Бирок биз тарыхый жазылып турат, Сактардын тикелей урпагы Саяктар. Тагай би айтып атат, Байызбек айтып атат, сенин түбүң Саяк. Сенин атың Саяк болсун деп кайра кошумча ат коюп атат, туугандар. Бул доор качан? Тагай бийдин доору анын туулганы 1769 жыл деп айтылат. Тарыхый инсан. 1469 тойс. 1508 жылы Султан Сайыттын тапшырмасы менен Барсыконго келди. 1514 жылы жанагы Барсыкондо ставкасы хан шайланды, бий шайланды. Ошондо Тагай бийге 10 канаттын уруулары келип кошулуп атты. Уруулар, бала келген жок. Бул жерде эмне себептен бала деп койду? Бул кийинки чыккан санжыра. Себеби Богорстон Койлон Кылжыр деген 3 баласы бар дейт. Карачоро, Азык, Саяк, Моңолдор, Чериктер 4-төө келип кошулду, 7 бала. Вопрос, суроо, Тагай кимге бий болду эле? Тагай эмне 3 баласына эле кошуп алган 4 баласына бий болобу? Жок, эл келген, уруулар келген. Байыркы Азыктар, байыркы Багыштар, байыркы Саяктар, байыркы Эштектер. Biz Eştekten, Bogorstan'dan Eştek'ten анан кийин Солтон чыгарып койпойбузбу? Байыркы элдер да. Элдердин башы бириккен. Мына ушуну биз Дастан аке менен да сүйлөштүк. Дастан Сарыгулов деген агай бар эмеспи? Тарыхты аябай жакшы билет, илимий көз караш менен кылат а киши. Кыргыз санжырасы 3 этаптан турат. Биринчиси Манаста. Манастын доорундагы курама жыйып журт кылдым, кулалы таптап куш кылдым деп. Ошондо кыргыздын башын бириктирип бир санжыра башташкан дейт. Экинчиси Долонбей Муратайдын убагында кыргыз чачылып кетти да, кайра чогулганда бул 1270-жылдардан бери карай бир санжыра. Үчүнчү санжыра Тагай бийдин доорунда 1500-жылдан бери карай.
Мына көрдүңүздөр, ошон үчүн жана баласы деп койгон себептен дигилер аталуу, биз атасыз болуп калган себептен анан кийин биз анда биздики жазылып турат да. Мына Тоголок молду атабыз жазып кеткен, башкалар жазып кеткен тарых турат. Байызбек менен Дайырбектин атасы Эшенгарек менен Абдырайым деп турат. Абдырайымдын атасы Жусупбек, Жусупбектин атасы Муратай деп турат. Сүйүнүчбек атасы Муратай деп турат. Сүйүнүчбектен Эшенгарек, андан Дайырбек, андан Жусуп, Сыдык, Шакир, Ыбрайым, Нусуп деп 5 бала болду. Көрдүңүздөрбү? Биз кандай саяктар кандай тууганбыз биз? Молдо Шакир тукуму, Кава тукуму деп эле коебуз кээде. Атак түбү Сүйүнүчбек, Жусупбектен болобуз да. Энебиз бир. Кыпчак ханы Эрдененин кызы Манисай менебизди Абдырайым алган атабыз. Андан Байызбектер өлгөн. Абдырайым атабыз өлүп калган экен 9-10 жашында. Байызбек 9-10 жашка чыкканда. Анан баягы хандын кызы болгон себептен ашын бергизбей койгон экен. Абдырайым атанын ашын бергизбей Байызбек чоңойсун деп бир 10 жылча ашты бергизбей койгон экен. Илгери аш берилгенден кийин карасы алынып кайра эрге тийиш керек эле да, кайнысына же бирөөнө. Вот ошол аш берилбеген себептен ал киши эч жака чыккан эмес да. Анан кийин Байызбек чоңоюп калгандан кийин, ушу бойго жеткенден кийин, анан кийин Бухарада илим алып жүргөн Эшенгарек дейт, Эшенгары дейт. Жусупбек атабыздын баласы. Эшенгарыны өзү чакыртып Манисай, мына ошол кишиге баш байланат, никеси кыйылат, андан Дайырбек төрөлөт. Көрдүңүздөрбү? Бир жатындан Байызбек, Дайырбек. Байызбектен Байболот, Сарык, Кайдуулат, Жандуулат деп 4-төн айтып атабыз. Дайырбектен Жусуп, Сыдык, Шакир, Ыбрайым, Нусуп. Мына Ыбрайым молдонун тукуму, Шакир молдонун тукуму Чекир Саяк аталып, молдо Шакир тукуму болуп, билесиздер, Куртка түгөл деп, мынакей Жумгал, Тогсторо, Токтогулда бар, бардык жерде бар. Баткенде да бар, Сусамырда бар дегендечи. Эми Каванын тукуму. Ошол Байболот Баатырдын иниси Сарык. Сарыктын баласы Кава. Бул жалгыз бала да. Жалдуу Кава 3 жашка чыкканда ата-энеси өлүп калган экен. Байболот менен Кайдуулат багып чоңойдот Жалдуу Каваны. Жалдуу Кавадан анан кийин биз азыр ушу изилдеп тууралап отурсак 5 аял алган экен туугандар. 5 аял. Биринчи аялынан Бостери, Актери, Энтери. 3. Экинчи аялынан Тунгатар, Түнтөй. 3-чү аялдан Куттук Сейит. Куттук Сейиттин тукумдары. Жана Байжуну, Сары, эмне-эмнеде 5 бала болот. Ошонун Сары деген баласынан ата карап ото кара кетет. Тагай тезектер кетет. Азыр о. Анан 4-чү аялдан Кутунай Бегет дейт. 5-чи эң кичүү аялынан Шык Мамат туугандар. Биз ушул азыр ушундай санжырада турабыз. Неме калган Тунгатардын тукумдары мына сиздер Тунгатардан деп атабыз, Мен Шык Маматтан болом. Биздин Саяк эли, Саяк эли. Кыргыз, 40 уруу кыргыздын ичиндеги эң көп жана эң чоң жана эң таасирлүү уруу болуп эсептелебиз туугандар. Биздин Саяк элинен өтө чыгандар чыккан, чыгандары чыккан. Четинен санасак кыйындардын баары чыккан. Эр Садыр, Хан Садыр дейбиз. Туурабы? Нарбота Рыскулбектер. Атантай Тайлак, Алыбек Нурдөөлөттөр, Жусуп Абдырахманов, Касым Тыныстанов, Калык Акыйып, Муса Баетов дегендер. Таптуу Бүсара деген сулуулар бүт Саяктан. Санасак толтура. Толтура айланайындар туугандар. Биз санасак толтура. Иса Хунбай, Болот Миңжилкиев деп бер жагын санай берсе, Карамолду, Орозов, Чалагыз Иманкулов деп. Бар бизде. Тоголок молдо. Токтогул дагы Саяк. Ошон үчүн туугандар биз жөнөкөй мындай майда чүйдө уруу эмеспиз. Уруунун баары эле чоң, Кудайга шүгүр. Бирок бизде чыгаандар Кудайга шүгүр жакшы, көп. Биз ушул кылып аткан эмгегибиздин каркасы туруп калды азырчы. Биз 7 дубанды бүт кыдырып чыктык да. Эми кайра материалдарыбызды чогултабыз. Ар бир региондо аксакалга окшогон координаторлорубуз бар. Ар бир урукта.
ошол ар бир уруктар өз уруктарынын бала чакасы бешиктеги балага чейин жазгыла деп атабыз, калбасын. Анан биздин ошо китептерибизге кирет. Андан кийин биздин Кыргыздын ошо 40 урунун 39-унун уже курултайлары өтүп, жылда өтүп атат. Мына жакында эле Саруулардын 4-чү курултайына барып келдик биз. Бирок Саяктын курултайы өтө элек тугандар. Жалпы өтө элек. Анан биз жакында Кудай буйрса, ошо быйыл болобу, эмдиги жылы болобу, аманчылык болсо, Саяктардын курултайына даярданабыз. Ага чейин китептерди чыгара баштайбыз. Мына Кыргыз улуу биримдик деп биз 40 курууда чогулуп алып иш кылып атабыз. Кадимкидей биз өзгөрүлүп баратабыз да, баягы такыр бөлүнүп калыптырбыз да экиге. Түндүк түштүк депчи. Анан кийин эми ал ушу жоюлат экен. Ошон үчүн биз тууганчылыгыбызды арттырып, ар бир биздин тукум жана айтып кетпедимби? Бешиктеги балага чейин. Жана кичинекей балдар, кыздарыбыз жет атасын билиш керек. Ушуну үйрөтүшүбүз керек. Аялдарыбыз балдарын үйрөтүш керек, баарыбыз билишибиз керек туугандар. Дагы бир кошумчалап кетчү нерсе, ажыкеге. Ошол Кыркыруу Кыргыздын Кыргыз эл биримдиги деген коом бар. 2007-жылдан иштейт экен. Биздин мурунку улуумун аяка катышып жүрчү. Биз ошол 3 жыл 4 жылдан бери ошол жиналыштарына катышып атабыз. Өткөн 2 жиналышта ушул маселе каралып атат. Ушул кезге жерин, Октябрь революциясына жерин, Совет мамлекети түзүлгөнгө жерин Кыргызды 40 уруу биримдиги сактап келди деген уруу башчылары да. Анан ушунун негизинде ошондой маселе көтөрүлүп атат. 40 уруу Кыргыздын ошол Кыргыз мамлекетине кошкон салымы, түптөлүшүнө кошкон салымы депчи. Бул чоң илимий конференция болот, Кудай буйрса. Ошол уюштуруучу комитетте бизди да киргизген. Чоң тарыхчы окумуштуулар ошону бир өткөрүп алсак деген бир изги тилегибиз бар да. Ошол Кудай буйрса, жана башында айтпадымбы? Биздин Саяктардын урааны ошондой. Урук бириксе, уруу биригет, уруу бириксе, улут биригет депчи. Ошол Кыргыз мамлекетибиздин өнүп өсүүсүнө биз да ар бир уруу салым кошсок, анан могул санжыра десек, бирөө айтат бөлүнүү деп. Бул бөлүнүү эмес, биригүү. Жанагы Кыргыздын идеологиясы бул тарыхында, санжырасында, манасында жатат да. Анан Кыргыз мамлекетибиз Кудай буйрса өзүбүздү өзүбүз издегенибиз бул өнүгүү жолуна барганыбыз. Тарыхы жок элдин келечеги да жок да. Анан биз түптүү элбиз да. Урматтуу туугандар, Кудай бизге бүгүн ушул күндү буйруп, рахмат. Камчаке, сизди эл билип калды, ким экениңизди билип калды. Сизден азыр эч ким сөз таша албай калды, Байсбек. Ачык айтыш керек. Эми мындай балдар беттик го, санжыралык Саяктар санжырасынын группасына кирсеңер, толук кылт эткендин баарын билип турасыңар. Ошондо эмелердин баары тең айтып турат, Камчакем сүйлөгөндөрү, кандай аттардын, күлүктөрдүн болгон, кандай мыкты эл баккан батырлар болгон, кандай сөз бар адамдар болгон, бүт ушул кишилерде. Тарыхтын баары ушул кишилерде. Сөз билбесең, кете атаң билбесең, сөзгө сөөлтүк, кепке кемтик болот экенсиз. Дагы мен тоо кылып Кудайга эме кылам. Эмне үчүн мен муну айтып калдым? Ичемеси атаң көрүү деп жүрчүмүн көрсө, биздин аксакалдар дагы кулак салбасак, ушуларда калып калса, кайданабы кийин деп жазып кеткен экен. Мына биздин мына боргендиктер бүт билет. Мен агам, улагам Садырбек аксакалдын кол жазмасы табылды мынакей. Табылып баласы көчүргөн экен. Аркөтү, месибитти бүт даже кара боргендиктердин кимден келгенге чейин табылыптыр. Мына чоң материал болду балдар. Экинчи, мына тиги Аутай экен баласы турат бу жерде. Мына Аутай экен. Бул кишинин атасы өзгөндө жүрүп, турмуштун айынан эмнени көрүп, ат башына күн түшсө, оосугу менен суу ичет, ер башына күн түшсө, өтүгү менен суу кетет дейт. Турмуш кандай окуяларга салбаган. Мына бөлөк элде, бөлөк жерде бир кушактын айынан биринен бири кысым көргөндүктөн эмеге жүрүп, атасы өзгөндө жүрүшүнөн кийин келген. Мына ошол аксакалдын кол жазмасын тапты мынакей. Мына сакталып жүргөн экен. Мына мен агам баласы
Neveresi satып aldым үйünde. Bu papkanın içinde жатып бериптир. Esim karab atıptır. Menden бар болчу, сат экем сераптар болсун. Мен жасамды алып койгонумда алганмын, мен таппагам. Сатегенин колу экен. Анан кийин сатын колу. Ошондой мен ушуга таяндым. Экинчиден калпы жок чындык сөз. Орой отурасыңар. Садырбекти ким экенин билсиңер, туурабы? Качылууга түшсө, аксакалды атын алып, отурга төргө отургузуп коюп, ошол кишинин сөзүн бүтүкчүлөр. Бири дагы тунжурап угуп турат эле. Кулак салып. Дем ондай докторбектей суроо бергенде, балдарым. Тура жазыңар, бул сөз да керек. Ал мондай болгон, тигиндей болгон, тиги болгон, тиги армияга кетип барган. Армиядан келгенден аялын тигил алган. Ошондон туулган барат тигил. Тигил бала өлүп калып, жеңесин нике кылганбыз тиге. Ошондой балдар бары кеп туугансыңар айнанайдар. Атаганын аркын салтын кармаган жакшы болот деген. Мына Абытай экени мен көрүп калдым. Келип анан айтсам, балам мага китебиңди берчи дедим. Абытайдын үйүнө алып барып китебимди бердим. Берсем окуп. Метран байш деди, телефон алып салды. Жасыбыздын туура экен. Bir-iki yerden gana özüldü getip kalıptır. Oңдоп koydum ben. Kayra verem gittiğinde oңdоп koydum, alasın dedi. Ama şu oydu ben almaya kaldım. Ököz yolu almaya kaldık. Göz ötüp gitti. Emgiçe tavalbay tavus. Bir ok. Azı dedi ki bala çıkıp gitti. Bultur 6 ayda kadar sakal. Mega düştük. 6 ay bile tekken. Kadibet. Neredeki Bızır деген ақсақал бар да. Bızır деген ақсақал bu da жақсы сөз айтып екен. Ошондон bu китепти алып бір оқып айтыптыр. Деп. Ана мұны жаңағы есеніп тоқтауыр айтты. Ойбай шеке, Байышбай бұны жақсылған тұрмайсың бұл. Ушу жашқа шығып, мен білбей жүріп тұрмын деп. Ошон үчүн мен буга кызыгып калдым. Ансагандай мындағы қалаштан таптық таралат. Қатасы бар шығат, оғасыңар, ауласыңар. Жетатаңар мұны таптарып атат. Мисалы үшін сіздер өзің атаңызды, атасын, үш атаңын таптағыра қалған төт аңардың бар бияққа тақ кеттір. Тура екен. Ошон үшін бешіктегі баларға шейін жасып берсеңер, бұл кітеп чоңойып шығат мау кітеп. Ошон үшін неге чоғылып атасың? Мұның мұқаласын жақсылап, сөз білгендердің, атақты ақсақалдардың сүреттерін семьялар мен мессегераларда киргизип койсок, ошо ашыктык кылбайт. Вот ошон үчүн чакырып атабыз айдар. Ошон үчүн чакырып атабыз. Ошон үчүн караят керек экен. Муну мен өзүмдүн караятыма чыгарып, эртең берем ака, бир күнү берем деп, бир 10 чакта кишиникин алдым, калганы бергенде жок ушунга чейин кетти. Бир 15 миң сомго чыгардым эле. Мына могу депти. Мунун чибелеш деген өтө аза экен, ичиндеги чөптөс чыгарыш. Мындағы чимеші таза екен маған. Өте таза екен. Мында жазғандар бар, аны ол ақсақал жазып жүреді. Біздекен Мұрат ақсақал жазып атады. Екінші бүгін қатысмағыра да қатыса алмай қалды, жаңа Азиядан келіпті, Үсен әке. Кетмен төбе қоғамның координаторы, тарихшы, мектепте көп жылдық директор жүрген киши. Үсен деген Момынқұлов деген жақсы киши. Азиядан Мұрдауылға келді, жолда кетіп атам әке. Суы кен, мен ғайра қатыса албай қалдым, кете албай қалдым. Ичеңердемін, мен сізді білемін ғой, деп. Ағышы айтып атады, жаңағы суының алдында қалған назараттарын жері, Акчий, қара суыны білет екен, соңа талыс. Жаңағы ары қалып өтті атпаз, назаратты. Тұрыларықты білет екен. Сүйектердің барын судың алдынан алып шыққан жердің барын білет екен. Ошол киши мага тактаган. Ал келип да сөздөн сөз чыгып, Доор Баян деген өзүнчө бир адасы бар экен. Эл терден тартат дейм дейт. Доор Аян. Ошондон дагы иштеп, мен да элден кутулат элем. Бул жакшы чоң табылга экен. Ошол аксакалды мага таап бериңиз деп тийгишке заказ бериптир мени. Анан Кудай ден соолукка Кудай ден соолук берсе, аны көрөбүз. Балдар, анан бүгүнкү максатыбыз
Şu kitebengeri жагылып алсаңар. Бұл баладан чакага түп тарих болып қалады да, өмір бойы қалады. Жетілмес, мұнарбас болып қалады да. Біздің мақсатымыз жұмыс соғылтып, орай жарай біз сақтап алып деген ниеттеміз. Мына ол ақсақалдарға Құдай тираж мәліметі көбейтілді бұларыңыз я? көбейтесіз, ошоны көбейтесіз. Ошон үчүн бұл ақсақалдарға өмір берсін. Бұл кісілер менің сөзім ұғып, сізде көп нәрсе бар екен. Келерге көңіл бұрмай кетіп атқандар бар қарағай. Сізде бар екен ақсақал. Түйіңіз жақсы екен. Атек сіздерде бар тұрмай деп. Мына берден ат башта таштырып қойын. Жаныңызда біз айтып жүрген Шакир әкенің баласы мына өзі. Тетігін Ызырағылы батыр деп атады, соның ұрпағы. Сораватырдың ұрпағы келді, Сораватыр деп жаңа бір айтып жүреміз. Анан Көзгөнге барғанда Ысылый деген ағаның баласы бұл кіші, Разақ деген жігіт. Бүтірі мықтылардың мықтысы. Бұл берді Орақбаев Қанаша деген болған. Чуқтайын сені, етіріп қойшы, қанек. Бұл ататылы уақытта толықты башқарма болып. Жаңа бері алды қораштардан тұрасыр. Ошонда башқар болып, тана кісілерді атаршықтан алып қалып. Туғанға жардан берет деген, ел бағат деген кісілер сұлар. Сарғамышта егін айды албай асқа қалып елдің бәрі тең. Ошонда мен ортан чаған Бакир деген башқарма болып қалған екен, толықтан жолында екі жақадан егін көтеріп барып, жетіреп кеттім сайысып. Көп нәрсені Боркеміктің көбін аштан алып қалған ашашылықтар. Мұна ел бағат деген кісілер сұлай. Үшін атасы 23 жыл қолынан билікті шығарбай қармады. Ошондай ұрпақтар çoğulu oturağız, bizim tilekler bir olsun. Kuday Bayis Batır, Kamçike, Murat Arakşakal, işlerine ömür versin. Şimdi daim yolcusu turgula. Şundaki bu ayımı sayız uçurunda mani verilgen emez. Hiç kimden günösü yok. Al vaqta sistema başka olgan. Oşon üçün hazır egemendүүлүк algandan beri her kim özünün uruq tuğanın taap alışka, oşolor menен жақын bir tuğan bolup, ымаллашып болушка бардыгыбыз милдеттүүбүз. Ошон үчүн эме тааныганыбыз бар, баш ийип саламдашып коебуз, бирок могул кийинки муундарды ушул бири-бирибиз менен тааныштырып туган экенибизди айтып, өзүңүздөр билесиздер эми азыр бардык эле жерде эл чачырап, тарап, бир эле жерде эмес, улам көчүп конуп, ушундай жүргөн ел болуп, ар кайсы жерде жайгашып атабыз, бирок бирибиздин тууган экенибизди билбей атабыз да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө мындай компакттуу жашаган жердегилерде мындай тууганчылыктын мааниси жок да. Мисалы жаңы жердин группаласын мен салдым да, ушу туугандар кетип, ал жерде 250 түтүн эл жашайбыз да. Анан ал жерге тууганчылык деле көп зарылчылык байкалбайт да. Анан көп эле келген жок, азыраак келип атат. Бирок акырындык менен бул нерсе чогулуу көбөйөт. Биз айткан максатты жетиш керек. Мен өзү Дөрөтжандын урпагы Эрмектин небересимин. Ошол 92-жылы жер тирегенде толук айылында жашап жүрүп, ошол демилгелүү топ менен ушу элди жаңы жерге көчүрүп келгенбиз 5 киши. Анан ошол жылдан бери ушул жерде азыр 250 түтүн бир айылдан жашап атышат. Эми Кудайга шүгүр, ал убакта кыйынчылык заманда келдик эле. Бүгүн эл үстүндагы ушул ак жолтой жер экен, жакшынакай жашап, бир ийгиликтер болуп атат. Башка туугандар да келип атат. Эми мындай караганда ошол жерден биз өзүнүн орду уктап, каяктан келдиңер деп сөз болбосун деп, толук зилзал аласыз деп тарыхыбызга китеп чыгартып койдук. Себеби дегенде 30 жыл өтүп кетти, бир 35 жыл кетип атат. Айтат экен да, каяктан келдиң эле, эмне деген элсиң депчи. Ошон үчүн тарыхыбыз боюнча иштер жүрүп атат. Анан бүгүн такташып алалы дегенибиз чын эле Доктурбек айткандай, улуулардын көз өткөн сайын биздин айтып берер кишибиз калбай баратат да. Мына мен деле ошол жогорку билимде болсом деле кесибим башка болуп, ушул тарыхты иликтеп көрмөп жүрмүн да. Анан бүгүн көрүп отуруп, акырындык менен баардыгыбыз моюн сунуп, биз эмес, бизден кийинки балдарга да бир жол көрсөтүп, ким кимге тууган экен, уруусу кандай экен, теги кандай экен, азыр эми заман ошого бардат. Ошонун баары тактала турган жерде турабыз. Эми чогулушубуздун негизги себеби ел ичинде ынтымак болсун, тууган бири-бирин таанып жүрсүн, улууну урматтайлы. Биздин Кыргыз элиндеги
баалуулуктарыбыз сакталсын деген мааниде чогулуп атабыз. Бүгүн могу келип бергендерге чоң рахмат. Өзгөчө могу жаш балдардын ушундай катышып атканы бул эми келечекте ушулардын дагы ушул эл ичиндеги элдин патриоттору болот деген чоң ишеним бар. Ереша хандын атасы Эрдене хан. Туурабы? Бул өзү жанагы жапистин болуп атат, анан кийин жанагы Саяк болуп атпайбы? Бул өзү Ныл дарыясынын боюнда жашаганда Ереше хан Эрдене хандын тушунда Эрдене хандын баласы Ереше хан болот экен. Ереше ханга Байш баатыр тетиги Эне сайда ошого тиги жигит болуп жүрүп, ана жана маанисини ошол жерден агалып берип атат. Бул бир. Экинчиси жана башында башталганда жанагы жапистен чыгып калып атпайбы? Бу жерде да бирөөнү алып берип калып атпайбы? Мен бул Тоголок молдонун китебин окуп атам. Мына сиздер айткандардын баарын тең мен окуп чыгып атам. Анткен себеби бүт отудо баарын тең Тетияна жетип калам деле кайра башын түшүнбөй калып кайра башына жетип барам да. Бу жерден мындай болуп кетти, тиерден тигиндей болуп. Ошондо экөө тартыш болуп калып атпайбы? Мен ошону айтып атам да. Эмнеге андай болуп калып атат деп. Сурооңузга жооп берип коеюн. Асакал, ушундай суроо бердиңиз. Ошол жанагы Эрдене хан бул Кыпчак хандыгы түзгөн. Ереше анын баласы тарыхта Рашид хан деп белгилүү. Бул да Кыпчак. Ошонун Ереше хандын кызын жанагы биздин Муратай деген ошол Эрденеге вазир болуп атат. Муратайдын баласы Жусупбек кайра Ерешеге вазир болуп атат. Ошол вазир болуп хандын кызын Манис айында Жусупбек баласы Абдырайымга алып берип атат. Абдырайымдан жанагы Байызбек туулуп атат да. Мына ушундай да. Ошол жерде мен жанагы айтып атпаймынбы? Жанагы Байыш баатыр дагы ошол жерде Манис айылга түшүп Саяк төрөлүп атпайбы жерден? Байызбек да ошол Байызбек да. Мен жана түшүнүктүү кылып атпадым. Ошо Байызбек баатыр туулган жылы Тагайдан бир 20 жаш кичүү, Тагай бийдин 5-10 эле жаш. 20 жаш, 15 жашта болчу. Тагай бийдин туулган жылы 1460-1470 деп Кызыл Кыргыз тарыхы Белек Солтоноевде келет. Андан бир 10 жаш, 15 жаш кичүү бул Байызбек баатыр ошол тарыхый булактарда 5000 кол 30 миңнен түтүн менен келди деп атпаймынбы? Анан ошондо Тагай бий ага, сен ошол мындай кайманат коюп атат. Сен Саяксың деп сен Саяк атын алып жүр деп атат да. Саяк элин алып келдиң, өзүң менен баштап келдиң депчи. Мына ушул жерде эле бүттү маселе. Байыш баатырдын дастанын айтып атасыздар сиз. Тагай бийге жанагы өзү жанагы ордо кызынан алган аялынан төрөлгөн бала Кара Чоро жанагы боюнда калтырып таштап кетип атат муну. Уксаңыз, сиз айттыңызбы? Булчу. Мен бүтүрүп коеюн да канса. Бул Саяк ошо тияктан чыгып, жана энесине таарынып чыгып келип, жанагы бөлөк инисине тийип алган. А жерде Карек дегенге тийип атат дегил. Байыш баатырдын иниси Карек дегенге тийип атат. Анан ошондон чыгып, жана Каректен төрөлгөн 4 бала өзүнчө, тиги Саяк жөнөп келатып, жанагы Домохандын баласы Асык. Бул Асык эмес аты. А Домохан негизи Намангенде кан болуп туруп, Төрөкоргон дегенде кан болуп туруп, анан кийин тиги өзөктөр көрө албай өлтүрүп коюп атпайбы? Өзөктөр өлтүрбөй койгондон кийин тиги бала качып ошол жерден азык түлүгүн алып качкандан кийин жанагы келип, анан кийин тиги Кара Чорого жолугуп анан Тагай бийге барып атпайбы? Аксакал. Ошону айтпадым. Жа, Аксакал, ошонун баарын айтып атпайсызбы? 1500-жылы бул окуп аткан китептердечи искажение болуп калган. Архивный материалдарда башка. Могул Илимдер академиясынын кол жазмалар фондунда бар. Анан бул Кытайдын тарыхынан, Кытайдын тарыхый булактарына таянып жазып атам деп атпайбы? Ал деген жанагы элге түшүнүктүү болуш үчүн жалпак санжыра. Себеп дегенде Совет доору болуп келатканда жанагындай санжыра жазгандарды кысым көрсөткөн НКВД санжыраны жөнөкөй гана жазып коюшкан. Ал тарыхта бар нерселер. Эгер сиз айткандай жанагы сөздү айттыңызбы? Тагайдын Богорстон койлон кылжыр. Уксаңыз, Кара Чоро. Аны менен Байызбек таарынып келатса, Асык Черик Саяк келиптир. Ошол Байызбек баатырдын кайманаты Саяк. Саяк деген тети ар жакта кылымдардан келаткан эл. Анда эмне
ал кимге хан болду, кимге бий болду? Жети баласына хан болду. Ал жерде эл болгон, чоң эл болгон. Чоң эл болгон. Ал ошол жалпак санжыра упрощенный кылып жазылган. Тарыхый эмелерде башкача. Биздин аталарыбыз деле аябай көп эле кызмат кылып келген экен. Анан эми жалпы жонунан эми ушу иш уюшулган иш ийгиликтүү аяктасын. Жанагы сатып алдын атанын эстелигинен баштаган атабыз. Кудай буйруса, ошону биринчи ишке ашырсак, анан улам постепенно уступенка болуп кете берет. Баарын тең жасашка биздин кудуретибиз келет, жетет. Потому что баарыбыз тең чогуу бир эме ынтымакка келсек, баары жакшынакай болот. Ошонун баарын тең ынтымакташ, мынакей жаштар силердин колуңарда. Бириңерди бириңер таанып, бириңер менен бириңер учурашып, анан аксакалдарга айталы деп турсаңар эле, биз макул деген башка сөз айтпайбыз. Мейли, ошону бирок жетектеп, аксакалдардын сөзүн уксаңар, ал жаман жакка барбайсыңар. Карынын сөзүн капка сал деген сөз ошондон калган.